Арбаңыздар, кадырман көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто Кыргызстандагы маданий чыгармачыл чөйрөгө байланышкан адам десек болот, ырчы вокалист Марат Талантбеков. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Сиз көбүнчө Периштем аттуу чыгармаңыз менен көбүнчө таанышат. Анан деги эле ушул чыгарма тууралуу айта кетсеңиз, бул чыгарма кандайча тандап ырдап калгансыз? Бул чыгарманы аябай жакшы көрүп жүрчүмүн. Анан студент кезимде спонсорлор чыгып калды. Бир ыр жаздырыш керек Азамат Такырбашевден деп. Анан түнү менен ойлонуп, ушул ырдын кандай ырдалышын полный эмесин түзүп партитурага коет го. Анан барып, ошонтип жаздырып ырдап калгам да. Бирок аябай чыгып кетерине деле эме болгон эмесмин. Өзүмө көп деле жаккан эмес да башында. Анан кийин өзүмө да аябай жага баштады. Керемет аткаруу болгон, баарыбызга жагат. Студент кезимде деп калдыңыз, канчанчы курстарыңызда? Төртүнчү курс белем, 4 менен 5 болчу да. Ошол курс, ушун 4 же 5, ошо 5 болушу мүмкүн. 5тин аяктарында жаздыргам да. Кайсы окуу жайда аяктагансыз? Бөбүсара Бешналиевада эстрада бөлүмүндө эстрадный вокалды бүткөм. Ал жака кандайча тапшырып калгансыз? Өзүңүздүн каалооңуз мененби же? Ага чейин музыкалык колледжде окугам. Ал жерде хордо басты ардачымын. Ал жерден канча 3 жыл окудум. Анан көбү сен тиги Бөбүсара Бешналиевада окушуң керек экен деп ырчылардан маек берип калышты. Анан ошонун документин алып барып тапшырып өзүм тандагам да бул жолду. Үйдөгүлөр ырчы болбо, эмне кыласың, тигиндей мындай деп такыр эме болбой коюшту да. Каршы болушат. Башка окууну предлагать этип. Мен болбой эле ошол жака тапшырдым. Ал жерден дагы окууга өтүп атканда үйдөгүлөр айтты. Эгер өтпөй калсаң, айылга келесиң депчи. Берки окуу жайдан уже чыгып кеткем да, музыкалык колледжден. Анан тырышып атып 3-4 болуп өтүп кеттим. Ошентип ошол жерде окуп бүткөм. Кийин өкүнгөн жоксузбу? Жок, өкүнгөн жокмун. Бул менин кичинекей кезден бери эле калуу тилегим, максатым болчу да. Анан ошол максаттарымдын бири ошол жерде окуп, музыкалык билим алып калган дагы бир мен үчүн чоң жетишкендик болду да. Ат эне жөнүндө сүйлөшүп калдык. Деги эле өзүңүз кайсы жерден болосуз? Канча бир туугансыз? Балалык кезиңиз кандай өткөн? Мен Нарын область, Кочкор району, Ормон хан деген айылдан болом. Атам мурун ветврач, ветеринариян инспектордун начальниги болгон. Мамам болсо бухгалтерияда иштечү, поштада. Азыр экөө тең пенсионер. 4 бир тууганмын. 4 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Балалыгым аябай үйдө кандай десем, эрке өскөм да. Эчтеке жумуш кылчу эмесмин, көчөдө тентичимин. Анан аябай шок болчумун, шоктуктун айынан мектептен да айдалып кеткем да 9 классында. Классында ошондой балалык кездерде аябай 7 классымдан баштадым го. 7 классымдан баштап эле переходной возраст деп коебу. Ошондой болгон окшойт. Бардык бир мектепте бир жаман иш болуп кетсе эле бүт баарына мен болуп ошентип отурганан аягы 9ду бүтүп атканда өзүлөрү кол коюп берип, окуудан чыгарып, анан ошонун күчү менен келип шаарга келип үйдөгүлөр башка окуу жайга сүйлөштү эле, следовательдикине. Ал жерден жүрүп окубай коюп, жарым жыл өтүп, ошентип анан эмки жылы документимди алып келип, музыкалык колледжге тапшыргам. Ал жерге да өтүп кеткем. Анан ошентип окуп жүрүп, андан кийин анан Бөбүсара Бешналиевага тапшырып калгам да. Демек, үйдө чыгармачылыкка аралашкан адам жок экен да, же сиз кимди тартып чыгармачылыкка кызыгып калдыңыз? Биздин үй бүлөдө негизи тууган уруктарда деле жок, бирок айтып калышат.
мамам тайларым айтып калат, тайенемди көрбөй алгам да. Мен жокто эле өтүп кеткен экен. Казак болгон, анан дастан айтчу экен да, патриоттук ырларды кыргызча ырдачу экен. Ошондон болуш керек деп калышат да. Кайрадан чыгармачылыкка келсек, репертуарыңызда канча ыр бар? Азыр бир айдын ичинде аябай көбөйүп кетти десек. Где-то бир 15 ыр, 10 клип болуш керек. Азырынча да. Азыр даярдалган уже ырлар күтүп турат. Кудайым буйрса, быйыл көптөгөн ар тармактуу жанрда чыгармалар чыгат да. Ошонун үстүнөн аябай иштеп атабыз. Бул чыгармачылыкта туруп эле бир 2 жылдай тынуу болуп кетти да. Башка бир бизнес кыла коюп, аны муну болуп, анан кийин ойлондум. Ошонча 10 жылдай окуп, музыкалык билим алып, кийин ушундай маданият өкүлү болом деп жүрүп, башка ишке кирип кеткен болбой калат окшойт. Бир ишти баштап алсаң, бир иш калып калат экен да. Мен ойлочумун, баарына жетишем, тияк бияк депчи. Баары эмне кылсаң деле жетишпейт экенсиң, ошон үчүн анан бир эле тармакта болоюн дедим да, башка жумуштарымды жыйыштырып, студиям азыр бар, ошол жакта достор менен иштеп, жаңы ырларды ошол жерден иштеп атабыз. 2 жылдай тынуу деп калдыңыз, ал эмне себептен болду? Ортодон кафе ачып, ушундай эмелер болгон. Бизнеске кирип көрөйүн да, кандай болот болду экен. Демек, чыгармачылыктан тажап баштадыңыз да ошо? Жок. Негизи чыгармачыл адамга дагы бир жерден доход керек да. Анан ошонун негизинде ойлонгон иш болчу да. Аны кайра баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип кетти. Артка кирип кеттик да. Кой ырдайын. Андан көрө жаңы ырлар чыгарайын деп. Быйыл аябай катуу иштеп атабыз буюрса. Сизге ийгилик каалайбыз. Ырчылыктан сырткары, чыгармачылыктан сырткары эмне иш менен алектенесиз? Мурда алектенчүмүн, эми азыр мындан бөлөк такыр ар бир күндө тең чыгармачылыксыз иш кылбайм. Чындыгын айтканда. Мамлекеттик кызматтарда иштейм. Алар дагы мэрияда Семетейдин маданият башкармалыгында, мэриянын Семетей ансамблинин солистиде болуп иштейм. Андан сырткары основной работам медакадемияда иштейм, культура жагында. Ошол жактан балдарды окутабыз, кандай ырдаш керек, сахнада ырдаган даярдайбыз, майрамдар өтөт, ушундай. Ошол менен элекпиз да. Ырдагандан бош болуп калсам, мамлекеттик кызматтар менен элек. Ушу балдарды окутабыз, үйрөтөбүз деп калдыңыз. Ал балдар кандай сапатка ээ болуш керек негизи, эл адамы болуш үчүн? Эң биринчи өзүндө мындай бир талант болуш керек да, 1%. Талант болбосо эч кандай бир маданияттын бир көрүнүктүү бир өкүлү боло албайт деп айта алам. Талант жок эле, кээ бир мисалы тойго ырдайт элем деп ыр жаздыргандар да болот да. Эптеп жазасаң дагы баары бир окшошпойт. Ал адам өзүнө жагышы мүмкүн, бирок баягы профессионалдык жактан караганда такыр болбойт. Ошон үчүн жаштардан ушул музыкалык жакты тандаганда өзүн мындай угуп билиш керек. Кандай таланты бар экен өзү мындай байкап көрүш керек. Конкурстарга катышып көрүш керек. Кичине болсо да музыкалык билим алып, андан ары өндүрсө болот дейм. Иш жолуңузда кандай кыйынчылыктар болуп өткөн, ошолор тууралуу айтып берсеңиз? Чыгармачылыктагы? Чыгармачылыкта такыр ырларымды радио алчу эмес да. Аябай албай эле ушинтип көп жерге берип көрдүм. Анан кийин Периштем деген ырым чыкканда бир да радиого көргөн эмесмин. Өзүнөн өзү эле кеткен да. Андан кийин азыр радиолорго
жалдырап деле эме кылбайбыз, чынын айтканда. Азыр заман өзгөрүп кетти го. Мурун клип тартып, каналдарга берчүбүз. Аяктардан баягы презентациясын күтүп, эл азыр телевизор көрбөй калды да, чынын айтканда. Бардыгы телефон менен эле, сайттардан, соцсеттерден эле көрүп алат. Ошондуктан өзүмдүн баракчамды ачкам, YouTube каналымды. Жаңы ачкам да, анда. Азыр ошол жака эле жүктөп, ушундай кылып атам. Азыр эч ким деле бут тосуу деле эме жок да. Мурда болгон. Ошол бут тосуулардын себебинен анан мындай адам күчтөнөт да, наоборот. Изденет. Башкаларга окшошпойм дейт, ушундай болот деп ойлойм. Сизди жашоодо эмне шыктандырат? Шыктандырат деген Эмне мотивация берет сизге? Мотивация. Ата-энем го. Ата-энем көзү тирүүсүндө ошо элибиздин, жерибиздин бир сыймыктуу уулу болуп керегине жарап, үйдөгүлөр айта берет, улам чалган сайын, конкурска чык депчи. Буюрса ошол максаттардын бирин орундатам деп кыялданчу. Демек, ата-энеңиздин мурдагы көз карашы менен азыркы көз карашы таптакыр башкача да. Ооба, башында ошентип жүрүштү. Анан мен университетте 1-курста окуп баштагандан баштап конкурстарга чыгып, анча-мынча биздин Ала Тоо аянттап, түз эфирде ырдап калган күндөр болду. Ошондо эне үйдөгүлөр сыймыктанып башташты да. Анан ага чейин баягы мен такыр иштеген эмесмин да. Шаарга келгенде деле атам айлыгын полный салыйчы. Анан 1-курска ошо искусствого окуп баштаганда кандайдыр бир случайно бир тойго барып калгам да. Анан тойго барып калып ырдап 6,5 миң сом алдым беле. Ушундай болгош керек. Анан үйдөгүлөргө ошол жөнүндө кечине келип ушинтип ырдап койсом ушундай болду десем, ошол менен акча салбай калды. Анан аябай катуу ырдаш керек болуп калды. Такыр акча салбай калгандан кийин анан тытынып баштайт экенсиң. Изденип, ошо студенттик күндөрүмдө дагы 3 бала бар болчу менден сырткары, Залкар тобу деп. 4-өөбүз болчубуз. Ержан Мусин Сейсенович деген раматылык агайым. 4-өөбүздү аябай тарбиялап өстүрдү, кыйын агай болчу. Анан ошол балдар менен топ түзүп, жетекчиси өзүм болгом. Ырдап баштап, анан 4-курска келгенде анан чачырадык да. Ары кеңес ар жака. Анан мен ошентип периштемди ошентип ырдап калгам. Ошондон кийин ага чейин баягы балдар менен да чогуу ырдап, чоң жерлерде ырдап, конкурстарда да ырдап, өзүбүзгө тажрыйба алып алдык да. Ошундай. Анан жогоруда айткандай жетекчи, анан мугалим мындай экенсиз. Балдарды катуу кармайсызбы же тескерисинче? Мен мындай бир көргөн адамга аябай мындай эме көрүнө берем да, эмне деп койчу эле. Сүрдүү болчу. Анан адамдар менен сүйлөшө келип, жакын сүйлөшө келгенден кийин баягы шайыр, мындай тамашалашып, сүйлөшүп, ушундай жакшы көрөм. Анан эч ким менен деле баягы урушуп, аны-муну деген сапатым жок. Балдар өзүлөрү эле таланттуу балдар тандалат жылдын башында, сентябрда. Анан ошол балдар менен задание берилип, могул убакта ырдайсың деп ушинтип даярдайбыз. Ал жерде мен эле эмес, менден башка дагы специалисттер бар. Азыркы убакта мен ошо студийный жагын карайм. Ушундай. Анан деги эле клип тартуу же болбосо ыр жазуу деле мындай өзүнчө бир кыйын процесс да. Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Мурда ошо жаңы ырдап келатканда клип тартуу мен үчүн аябай оңой болчу да. Ыр жаздыруу оорураак болчу. Ырды аябай мындай карап 1 жыл жүрүп алчумун да. Улам изденип, аранжировщик Азат Жумабеков деген байкем бар, ошол менен чогуу иштеп, ал да изденип, сени мындай кылыш керектигиндей деп
жүрүп ушинтип иштечүбүз. Азыркы убакта болсо баягы ырдын заманындагы мындай жеңилдеп кеткен да, ырлардын эмесичи. Мурункудай деле же тажрыйба алып калгандыктанбы, ырды көпкө кармабай эле жаздырып туруп чыгарып салып атам. Клип тартканга келгенде вопростор туруп калып атат да. Уже баягы клип тартып деле чыгарым келбей калды, анткени өзүмдүн эле YouTube каналыма мод видео кылып, ушинтип эле тартып киргизип турайын деп ойлоп атам да. Угарман, сен көрман булутка жашын болсоң да таап алат да, сен угам деген адам. Ошондой. Туура айтасыз. Ушунча ырларыңыздын арасынан кубулуңузга толгон бир кайсы? Ак булуттар, анан периштем, дагы өзүм жазган Ата журт деген акыркы чыгармам. Акыркы эмес, эми ырларымдын ошо соңунда жазылып калган ырым. Азыр сиздин аткарууңузда бир куплет уксак болобу? Кыргызчабы же башка тилдерде окуйынбы? Айырмасы жок, өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо. Африкалыкчалуу Андай барбы? тамашалап атам. Мен тексттерди карап алайын, анан акапелла ырдаганда унутуп калчу элем. Жакында эле ырдап чыккан, жаңыртып чыгаргам. Ошо чыгарманы ырдап берейин, бир куплет. Калмурат Рыскуловдун Күнөөлүү белем деген чыгармасын. Канатындай куштардын каштарыңа мен, кунусум капкара чачтарыңа мен. Ашык болдум сулуу кыз, айлагыла көр, күйүп барам махабаттын аптабына мен, ай аптабына мен. Жазда жамгыр жагандай ага жарашып, ашыгым ай боло көр, сен да мага ашык. Жазга окшогон жаштыктын көчөсү менен, келечекке баралы болду кармашып, ай бирге жанашып, калбай адашып деген ыр. Баракелде, үнүңүзгө береке. Эл алдындагы Марат мырза менен мындай досторуңуз менен жүргөн же үйдө жүргөн Марат мырза кандай? Үйдөгүлөр кандай кабыл алат билбейм, бирок мен досторум менен жүргөндө меники күндө шаңды өтөт да. Бири-бирибиз менен ойноп, бири-бирибизди күлдүрүп, шылдыңдап ойноп эле. Анан мага көңүлдүү жүргөн жагат, кандай проблема болбосун, баары бир мындай көңүлдүү жүргүм келет да. Ошо, ушундай эле. Айтышат го 100 сомуң болгончо бир досуң болгон жакшы деп. Ооба. Көңүлүңүзгө жакын, жүрөгүңүзгө жакын досуңуз бар? Негизи мен деле баягы жөн эле ар ким менен достошо бербей калгам да уже. Чындыгында баягы кыйынчылыктар болот, жашоодо ар кандай болот, бирде ылдый, бирде өйдө болот. Ошол убакта баягы сен болуп турган убагыңда жаныңда жүргөн достор жок болуп эле кетишет да. Ошондон эле жок болуп кетет. Сен менен баягы дагы деле жүргөн достордун мен чыгармачылыкта деле ушундай да, бар менен баягы салам папалам деген сыяктуу болуп, бирок арасынан терилген бир 2-3 досум бар. Эки болуш керек. 2-3. Ошондой эле. Жеке жашоо тууралуу сүйлөшсөк дагы, үй бүлөңүз барбы? Канча балаңыз бар? Эки балам бар. Улуусу Данел 6-га чыгат жакында, кичүүсү 3-кө чыгат. Кыз. Ошо. Бул жөнүндө деле бул убакка чейин эч ким билчү эмес. Даже баягы үй бүлөмдү бир реклама кылып, соцсеттерге чыгарбайм да. Ошондуктан болуш керек да. Инстаграмга киргенде деле
өзүмдүн ырдап аткан эле видеолорум, а так башка нерсе кирбейт. Бирок кээ бирөө байкап калгандар болот. Мурда жаңы үйлөнгөн убакта Турциядан клип тарткам да. Ошондо келинчегим тартылган. Ошонун комментарийлерин окуп калгам да. Шылтырбайбы депчи. А так реклама кылып, тияка бияка деле айта бербейм. Турциядан клип тартып калдык дедиңиз. Эмне себептен Турцияны тандадыңыз? Мурда Асоль Молдокматова менен иштешип жүргөндө Турцияга концерт койгонбуз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында болуш керек. Ошондо менин биринчи ошол кезде концертим болгон да. Ошол Асоль Молдокматова уюштурган. Асоль эже менен көп жыл иштешкенбиз. Анан ошол жактан баягы ырдагандан кийин да ырдап бүтүп концерт бүтүп келгенден кийин да сунуштар түшүп калды кайра. Концерт коюп бериңиздер, ушундай числого, ушул майрамга деп сизди чакырабыз деп калышты. Анан жок деп эле андан сырткары ошо клипти тартып келиш керек болуп калды да. Анан бияктан досторумду да алып алып, ошо бир 4-өөбүз барганбыз. Барып концерттин бүтүрүп, анан клип тартып калганбыз да. Тойлордо дагы ырдап калдыңызбы? Тойлордо жок десең. Ырчыга эң биринчи той керек да. Той болбосо ырчы булбул болбой калышы мүмкүн, анткени финансы жагы ошол жак менен чечилет. Тойдон тапкан акчасын аранжировщикке берет, клипмейкерге берет, формасына берет, көп жерге берет да. Тойго мен мисалы аябай бир айда мынча тойго чыгам деп айтпайм, бирок бир-эки күнү чыгып койсоң ошол жетет да. Меники көбүнчө оор чыгармалар да. Ошондойду мындай баалаган адамдар чакырып калат. Үй бүлөдө кандай жар, кандай атасыз? Ар кандай десең. Мен неге кандай десем, мен мүнөзүм бат өзгөрүп турат. Бирде шаңдуу, бирде кайгылуу, бирде сүрдүү. Өзүм ушундаймын да, ушундай жаралып калгам. Анан үйдөгүлөр кандай кабыл алат билбейм, бирок баарына жылуу эле мамиле кылып, кандай десем, аталык милдетти тагыраак аткарам десем жаңылышпайм. Бош убактыңызды кандай өткөргөндү жактырасыз? Бош убактымда студияда жалгыз ырдаган жакшы көрөм. Жалгыз отуруп алып изденип, ар кандай тилде ырларды ырдаганды жакшы көрөм. Кино көргөндү жакшы көрөм. Күндө кечинде кино көрүп жатам. Ушундай да. Кино көрбөсөм болбойт. Кино издейм. Мындай жүрөктү ооруткан кинолорду көп көрөм да. Ошонун себебинен окшойт, мен мындай драма болгон ырларды жакшы көрөм да. Көбүнчө. Азыр болсо ошондон да аттап ар кандай жанрга өтө баштадым. Жашоодо сизди эмне кубандырат жана эмне өкүндүрөт? Кубандырганы ата-энем, бир туугандарым баардыгы ден соолук үчүн, маңдайымда бар, ошонусу кубандырат. Капаланганга деле эчтеке жок го дейм. Ушул мындай бир келген жашоодо жыргап эле жашап атабыз, баарына шүгүр да. Жаш балдарга кандай кеңешиңизди бересиз? Канча жаштагыларга десе. Азыркы ырчы болуп келаткан, алдыга умтулуп келе жаткан балдарга. Азыртадан баягы өзүн издеп табуу да биринчи. Жөндөн жөн жеңил желпи ырлар менен эч кимди таң калтыра албайсың, жана ал жеңил желпи нерсе убактылуу. Анан бир ыр менен иштесе аябай жакшы билген адамдар менен иштешкени туура болот. Кээ бирөө мисалы жакшы музыканттардан, кээ бирөө үйрөнчүктөрдөн шагын сындырып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн жаната да айтып кетпедим, билим алып, изденип, мен көбүнчө студент кезимде
Италиянын ырларын угуп, ошолорду ырларын ырдап, ошентип жүрүп, анан ушундай стилге келип калган окшойм деп ойлойм да негизинде. Мен өзүм багытым ушул жакты карап калган да. Анан аларга да кеңешим ошол, баягы тияк биякты уккула деген десе эле баягы чет жактарды угуп эмес, анын ичинен баягы биздин өзүбүздүн дагы кыйын ырчылар бар. Ошондой байкелерибиздин, аталарыбыздын ырларын угуп, эгерде жакшы чыгарма жаза албай атса, ошол ырларды жаңы бир багытта эски чыгармаларды алып чыгып, өзүнүн мындай үнүнүн бир жөндөмдүүлүгүн көрсөткөн чыгарма жазса, ошондо бир өсүү болот. Алдыга койгон максаттарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Алдыга койгон максаттарым аябай жакшы чыгармаларды жазып, бир эки жылдын ичинде бир чоң бир планка чыгуу да. Анан аны менен кошо өзүмдүн бир чоң бир концертимди бергим келет. Буюрса берем деп ойлоп атам. Баягы чоң оркестрлар менен 4 жанрда коюп, ушундай кылгым келет. Максаттарым, чоң максаттарым. Жашоодо максатым, андан бөлөк, чыгармачылыктан бөлөк максатым үй алуу, ошентип десең. Ошо. Ана кээ бирөө Инстаграмдан ойлой беришет да, баягы костюм кийип, ар кайсы жерде ырдап эметкен сүрөт же видеоң келип калса, ой бул бай экен деп анан акча сурагандар жаман көп да. Жаза беришет, байке мынча берип туруңузчу, мен мындай болуп Тааныбаган эле адамдар. Бир айдан бери чай челек деген сыяктуу жазып элечи. Анан элге баягы кээ бир ырчылар баягы жакшы кийинсе эле баягы бай көрүнүп калышы мүмкүн да. Бай көрүнгөн эмес, бул биринчиден ырчынын өзүнүн баягы стили болот, өзүн алып жүрүү. Анан ошону элдер да кээ бир карапайым адамдар башкача ойлоп алып жаза беришет да. Мындайга сала келгенде баарыбыз эле бирдей эле эмеде деңгээлде жашаган адамдарбыз. Анан биздин Кыргызстандан эле эмес, бирок эмеден да жаза берет да. Уже жакында чет мамлекеттен бери жаза башташты да. Силер жакында эле африкалык келинден кино чыкпады, ошол Африкадан жазгандар болду, жардам сурап. Бирок Кудайым буйрса мен ойлой берем, ушу бир 10 жылдан кийин аябай бай адам болуп болуш керекмин депчи. Буйруса, Кудайым буйруса баары болот. Сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан дагы бизге келип алтындай убактыңызды бөлүп, маек берип кеткениңизге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен биздин маегибиз соңуна келип чыкты. Ал эми сиздер менен биз коштошпойбуз. Кийинки берүүлөрдө, кийинки чыгарууларда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.